Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бул видео кайрылуун Жапаров Садыр Нуркожоевичке десем жаңылышкан болом. Бул видеом Симон Шапикеев мырзага, Финполдун башчысы, ошондой эле ГКНМнын башчысы Ташиев Камчыбекке. Мындай да, азыркы учурда Кыргызстандан Москвага келебиз, негизи Россиянын территориясына келебиз деген кыргыз жарандары аябай көп, өзүбүздүн жарандарыбыз. Ошондой эле Россия тараптан эч кандай чектөөлөр келген эмес. Основание деген кагазды Россиянын аэропорту текшербейт дагы, кереги дагы жок да аларгачы. Основание деген кагазды бул Кыргызстандан берип жатат. Кандай жолдор менен берип жатат? Алар основание деген кагазды сатып атат. Аэропортко барсаң, основанияң жокпу? Болду. Сен 10 миң, 15 миң. Бул аэропорттагылар силер бизнес ачып алгансыңарбы? Элиңер өзү кыйналып, билеттери кымбат болуп, үй бүлөсүн бага албай, айла жоктон мына Москвага келет адамдар. Эчтеке калбай калганда акча түгөн уже болду. Ачка калып өлөм дегенде гана адамдар Россияга кетебиз дейт. Жөн туруп алып жыргагандан Россияга келебиз деген жок да. Ошого аэропортто сатылып аткан основанияларды сатпай эле койбойсуңарбы? Орустар инсаптуу экен, ошо основанияны сурабай эле өткөзүп атат адамдардычы. Биздин эле ошо аэропорттогулар эле керек болсо мен доказать этип берем ошо основание саткан адамдаргачы. Качанга чейин ушинтип бири-бирибизди тоноп, бири-бирибизди кайра чөктүрүп жүрө беребиз, бири-бирибизди бутусга тартып жардам бербейлиби? Мен туура түшүнөм, Кыргызстан жараны, кыргыздар Москвага келсе Кыргызстанда эл азаят, ошондой эле рабочий рук жетишпейт, туура эле түшүнөм. Бирок андай жолдор менен биз кыргыз жарандарыбызды өзүбүз алып калбайбыз. Качан Кыргызстанга завод, ылайыктуу туруктуу жумуштар курулганда гана анан биздин жарандар кетет. Ошого аэропорттогулар инсандар менен болгула. Сурайм сиздерден. Ушул видеону таркатып коюңуздарчы, сурайм сиздерден. Основание сатылбасын. Мүмкүн болушунча элдерге жардам берип, бири-бирибизди колдоп алдыга чыгарайлы. Чоң рахмат.